Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Тамак аштан кыйналсаңыз, кайрылыңыз, жардам штабы кол сунат. Кыргызстанда аз камсыз болгон тамак ашы жок калган жарандарга көмөк көрсөтүү үчүн жардам штабы түзүлдү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов маалымат билдирди. Штаб мамлекеттик органдар, жаштар жана кайрымдуулук уюмдар менен биргеликте түзүлгөн. Штаб аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана тамак ашка каражаты жетпей кыйналып жаткандарга азык-түлүк коргоочу каражаттар менен жардам берет. Азыркы тапта Бишкек менен Ош шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат, деди Азамат Жаманкулов. Жардамга муктаж жарандар 1227 кыска номерине чалса болот. Мындан сырткары Биз барбыз Telegram каналы, жардам берем мобилдик тиркемеси жана Facebook тармагындагы жардам штабы группасына билдирүү калтыралышат. Жаманкуловдун айтымында бул жардам өкмөттөн жана кайдыгер эмес активдүү жаран ишкерлерден келип жатат. Маданият министри учурдан пайдаланып, жардам берем деген ишкерлерге кайрылып, акча котором дегендер үчүн атайын банктык эсеп ачылганындагы баса белгиледи. Сколько ты собирал по времени его? А сколько мы собирали? 7 месяцев. 7 месяцев? И что, ты хочешь это отдать в помощь нуждающимся? Да. Рина, Любек, ты такой молодец. Спасибо тебе огромное. И маме. И маме. Анара, можно, да? Ассаламу алейкум. Мен мына азыр Абдусаттар ашканасындамын. Бул жерде атыңыз ким ака? Сакыжан. Сакыжан ака, мына Ноокат райондук больницасында иштеген өзүбүздүн дарыгерлерибизге мынтип обедтерди кылып атат экен. Мына 2 казанды аштар дандалып турат экен. Наркыдагы ошолорго да? Мына Ош. Буну ушу Ноокат районундагы белгилүү өзбек жигиттери ушинтип уюштуруп, карантин башталгандан бери ушинтип дарыгерлерге обедтерин уюштуруп берип атышат экен. Чоң рахмат ушул жигиттерге, Алла ыраазы болсун. Элибизден ушул вирус тез арада чыгып кетсин, Алла таалам насип этсин. Ассаламу алейкум. Мына Кудай кааласа поварларыбыз ушу врачтарга деген ашты бүтүрүштү мынакей. Кудай кааласа аштан деп бүттү. Мына салып атышат. Ушу ноокатта ушу Алланын ыраазычылыгы үчүн кылып атабыз ака. Атыбызды атабай эле коюң деп ушу өзбек жигиттер ушул ишти уюштуруп атат экен. Ошолорго Аллах ыраазы болсун. Ушул вирус элибизден тез арада чыгып кетсин, Алла таалам насип этсин. Ушул жигиттерге да рахмат, ушул өзбек жигиттерге. Ушу карантин башталгандан бери ушу врачтардын обедтерин ушинтип аш, шорбо, думдамалар менен обедтерин кылып берип атышат экен ушулар. Чоң рахмат ушул жигиттерге. Наркы казанда да аш бар. Жанаке. Фонд Матраимов бизге экспресс ыкчамдуу тест тапшырышты. Буга чейин 10 000 тапшырылган, 5 000 Ош областына Баткен Жалал-Абадка бөлүштүрүп бергенбиз, 5 000 департаментке келди. Биз муну биздин райондорго бөлүштүрүп берип атабыз. Уже ишке кирди. Жакшы жери бул уже 4-5 поколениялык тесттер экен.
Алгачкы келгенде мурунку поколениялар келген. Бул тесттер ушул 5-чи поколение экен. Эң өзүнүн сапаты жагынан дагы жана иммуноглобулиндин 2 түрүн аныктап берип атат. Бул М жана Ж. М иммуноглобулин болсо ушул вирустун организмде бар жана курч абалдагы мезгилин көрсөтө алат. Ал эми Ж гемоглобин болсо бул вирус организмде уже ооруп бүтүп калган кезде жана айыгып бараткан кезде көрсөтөт да. Ана бул эмнеге дегенде абдан маанилүү. Кээ бир адамдар вирусту жугузуп алып жүрө берет, өздөрү билбейт, симптому жок ооруйт, өздөрү оорубайт, анан бирок өздөрү кайра тегеректеги адамдарга коомго зыяны келет да, жуктурат. Мынакей бул болсо мынакей өзүнчө кийин положительный чыкканда мазок алганга дагы подтверждениясына даяр экен. Бул болсо планшет. Бул планшет, бул ичинде планшет бар. Бул болсо карификаторлор, колдун башына кан алганга жана ошондой эле бул болсо спиртовой салфетка. Алтыда жакшы болуп атат да. Анан бул улуттук саламаттык сактоо уюмунун дагы рекомендациясы бар экен. Бул тест түрлөрүнүн, ыкчам тест түрлөрүнүн уже признавать эткен улуттук саламаттык сактоо уюму дагы өзүнүн рекомендациясы бар экен, колдонууга рекомендация берилген. Бул эми экспресс тест түрлөө, ыкчам тест түрлөө көп адамдарды бир убакта текшерип, тез текшерип жана вирустун бар жок экенин билгенге мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошол эле положительный чыккан учурда биз кайра ПЦР менен аныктап окончательный жыйынтыкты бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кызыктуу экен. Мен бүгүн дүйнө базарына бардым. Ыйман, мээримдүүлүк, боорукерлик, адамгерчилдиктин баасы абдан көтөрүлүп кетиптир. Аны алган деле адам аз экен. Намыстын баасы түшүп кетиптир. Аны көбү арзан эле баалап сатып жатыптыр. Бирок ага кызыккан деле адам жок. Шүгүрчүлүк издеп көрдүм. Базар боюнча эки эле жерден жолуктурдум. Базарда эң көп сатылганы достук деген бет каптар, маскалар экен. Базар ичи ага жык толуптур. Ал жакта адамдардын бут астында кадырбарк деген топурак төгүлүптүр. Базардан чыга береримде көлөкөдө араң жан бут шилтеген жүрөк деген кайырчыны көрдүм. Байлык дегенге кетип калган жакын досун издеп, сагынып, кусаа болуп отуруптур. Жүрөк деген кайырчы ары өткөн, бери өткөн адамдардан чыныгы достукту, ишеничти, мээримди, байлыкка кетпес сүйүүнү, жакшы сөздү садага кылгылачы деп жалдырап, суранып отуруптур. Аны көрүп ыйладым. Бул дүйнөгө бир жолу жаралабыз. Бул жашоого бир жолу эле келебиз. Жүрөккө жылуу сөз гана дары. Андыктан бири-бирибизден жылуу жакшы сөзүбүздү, мээримибизди аябайлычы суранычы. Бекер. Жарым чечип коюп эле. Талайга рахмат. Мына алдык. Келген жардамды алып атабыз. Ошо Алла баса бир када жардам берсин. Закат окончил летний теплый вечер, остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу, ты лживее не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы и слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне, больше я не стану заглядывать в окно. Как хочешь, так живи. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.
Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.